Алескар. Кандайсың? Кандайсың болот экен? Мен сагынып кеттирмин. Койчу, сен мениби? Оода. Ой, томпогум десе, мен деле сени сагындым. Мен досторумду да сагындым, тиги сарылымды да сагындым. Тигине турушат. Балапандарым, данектерим, кандайсыңар? Кандайсыңар? Саламдасыңар. Жакшысыңар, аман эсенсиңерби? Мына окуу жылы башталып баардыгы соп-сулуу болуп калыптыр. Сонун бойлору да өсүп калыптыр, чоңоюп калыптыр да. Тиги бирөөсүн карасаң, жон баштыгында толтуруптур бир нерселерге. Ай, азаматсыңар. Жакшы эле болтабы баары? Биз дагы ушинтип буйрса денегим көрсөтүүсүн ачык деп жарыялайын деп атабыз, Кол чабуулар менен. Кол чаптык. Бийлеп коелу. Кана. Оп. Окшошту? Аласка, сен өзүң айтып берчи, өзүң окууларың кандай болду деги? Ай, аябай сонун абдан сонун, жакшы болуп атпайбы? Ойдогудай, ойдогудай. Жалаң 5-терде алдасың же кээде 3-4тер болуп калабы? Чынын айт. Кээде 3-тер. Бирок негизи жалаң 5ке окуйм деп сөз бергенсиң мага. Анан Тармал эке, көзү жумсаксын, эсикке белек берейин деп атам. Көз жумушум керек азыр. Болбой калбайбы? Мындай сабап салбайсың? Жок ай. Уруп чыга ийбейсиң, Коңузду берсеңиз? Бердим. Сизге. Не бул? Көзүңүздү ачпайсыз? Ача берсем болобу? Бул таттуу окшойт, А сен негизи таттууларды өзүң жакшы көрчү элең го? Жок, мен таттуу жебейм да. Буну да Адика эжем берген, ана сизге берип атам. Эмнеге таттуу жебей калдың? Тишиң кана көрсөтчү. Тишиң ооруп атабы? Жок ай, мен болду таттуу жебейм. Мен деген ак жол менен Жоламан байкеме окшоп чемпион болгум келип атпайбы? Анан деген мен чемпион болгондочу элдин баары Али Аскар, сен мыктысың депчи. Анан дегенчи мен Жоламан байкеме окшоп муну сайда туруп эме болгонго элестетип кеттиң, Анан булар таштадыңбы ошондо? Ошончо таштайм. Жебейм мен муну. Бирок мына бир сөз айтып кетейин сага. Алескар, чемпион болуш үчүн, кыйын болуш үчүн бир гана ушу таттууну таштап коюш жетпейт да булчу. Сен андан тышкары өжөр да болушуң керек. Ал кандай? Өжөр деген мындай максатыңа алдыга карай, мындай бир кыйынчылыктарга карабастан алдыга умтулуу болгон, умтулган адам өжөр болот да. Ошондой болушуң керек. Макулбу? Андан тышкары эң аз дегенде эле сен деген тиги билешиң керек, андан тышкары машыгышың керек, анан биздин көңүлдүү көнүгүү жасашың керек. Макул анда, көңүлдүү көнүгүү жасайлы. Жасайлыбы? Достор да күтүп калышты, Анда эмесе баштадык. Кана? Бир. Алескар менен чогуу биз да жасайбыз достор. Кеттик. Кармалдым окшойт. Келгиле анда көнүгүп баштайлы. Тизилебиз. Кана? Бут бияка. Дагы эми бияка. Бутубуз кол устебиз, өзүбүздүн колубуз. Кана эми отурабыз. Эми кол чоебуз, кана. Оң болду. Бияка. Эми сол болду. Бияка. Тең салмактуулук кармайбыз. Сол буттун тең салмактуулугун кармайбыз. Балдар көрдүңөрбү? Эми мом менен кармайбыз. Охо, кыйынсыңар. Эми карагыла, мындай кылабыз дагы. Жер тешпей кылабыз. Андан кейін мындай кылабыз дагы. Качып кетебиз.
Алиаскар. Достор, Алиаскар катып кетти. Болду Алиаскар, сабыр кыл. Бүттү көнүгүү. Мен дагы деле машыккым келип жатат. Машыга бер анда. Мен карап турайын. Достор да карап турсун. Негизи көнүгүү бүттү достор, Сен дагы болду эми сабыр кыл. Залга барып машыгабыз, макулбу? Макул. Танымал байке, сиз ошол күрөштү көрдүңүзбү? Кайсы күрөш? Жана эме Жоламан байкемди элдин баары айтышпадыбы? Элбирсе эле секиреткен деп. Ооба. Көрдүм да мен. Көргөндө да мен мындай сыймыктанып көрдүм да, анткени ушундай чемпиондор болуш керек да бизден чыгып аткан аябай сонун. А билесизби, Акжол байкемди акула деп коет экен. Акула? Ооба. Ай, сонун го. Акула. Мен чемпион болуп калсамчы, Танымал байке, мени элдер эмне дейт экен? Сени Балким арсан. Же карышкыр. Болот экен экөө деле, Бирок мындай мен ойлонуп көрөйүнчү азыр. Достор. Мен таптым. Чаян. Чаян? Чаян, ооба. Мында куйругуң бар да артачы. Акырын фшк деп туруп чагып коесуң. Утасың. Кайда муну айтып бериңизчи. Бузасты ушул. Тамаша. Капаланба, апай. Мен тамашалап койдум. Болгону тиги кийинки түрмөгүбүз биздин эме жаныбарлар жөнүндө да анан чаян болмок да, ошону эстеп кетпедимби? Макул анда. Эмеге өтөлү? Түрмөгө өтөлүбү? Жаныбардын жандасым достор. Азыр чаян тууралуу бизге айтып беришет, Кана? Деш керекпи? Жок, андай эмес. Салам достор, менин атым Элина. Мен силерге бүгүн сууда жашаган чаяндар жөнүндө айтып берем. Чаяндар 100 миллиондогон жылдар бою эч өзгөрбөгөн жандыктар. Жана алар табияты тарабынан дээрлик бардык шарттарда жашоого идеалдуу ыңгайлашкан. Жалпысынан дүйнөдө чаяндардын 1500дөй түрү бар. Алардын 8 буту, краб сыбал 2 чоң тырнагы жана уулуу чага турган куйругу бар. Чаяндардын көзүнүн саны түрүнө жараша 6-дан 12-ге чейин болот. Элестеткиле? Бул жандыктар тамакты сыйык түрдө гана жей алышат. Баарынан кызыгы достор, алар тамак ашсыз 1,5-2 жылга чейин жашай алышат. Чаяндар суу ичишпейт, жеген тамак аркылуу нем алышат. Чаян Антарктидадан башка бардык континенттерде кездешет. Алардын эң кичинесинин узундугу 1,5 сантиметрге жетпейт. Ал эми эң чоңу 20 сантиметрден ашат. Ультрафиолет нурунда чаяндардын көптөгөн түрлөрү бир аз жаркырап күйүп турат. Достор, силер билесиңерби? Палестиналык сары чаян чаяндардын эң коркунучтуу түрү болуп эсептелет. Ал жакка жер өзгөчө ооруйт жана чоң адамды да өлүмгө алып келиши мүмкүн. Чаяндар ысык климатты жакшы көрүшөт. Алар тоолордо 5 километрге чейинки бийиктикте да кездешет. Ал тургай Эвересттин боорлорунда да кездешүүгө болот. Чаяндын көрүүсү абдан начар, бирок сезүүсү күчтүү. Элестеткиле? Ал абанын жана топурактын эң аз термелүүсүн да өтө жакшы сезет. Адамдар миңдеген жылдар бою чаяндарга кызыгып келишкен. Эски цивилизациялардын кээ бир мифтеринде манилүү роль ойногон жана зодиак белгиси да анын атынан аталган. Алар түнкү жаныбарлар катары көбүнчө түнкүсүн чыгышат. Алар фармацевтика тармагында да колдонулат. Мисалы, Пакистанда Кета районунун дыйкандары 40 грамм чаян үчүн
$100, ал эми 60 грамм салмактагы чаяндарга $500 кем эмес акча алышат. Кытайдын кээ бир аймактарында курулган чаян салттуу тамак болуп эсептелет. Жана Кытайдын медицинасында орууну басаңдатуучу каражат катары колдонушат. Силерге чаяндар жөнүндө маалыматым жакты деп ойлойм. Көрүшкөнчө. Аляскар. Ай, Аляскар, молодец. Бул кайсыл? Айтарман байке. Ушунда билбейт тутасың. Машботой. Машботой, Ай, Азамат биле турбайсың. Кээ бир адамдар билбейт да, ошон үчүн сен да билип алсын деп айтып атпаймынбы? Көрдүңөр достор, Машботой, Эме күнүн жазганы ким? Атай Өмүрзаков эмес, Атай Огонбаев. Ушундай билип ал, макулбу? Биз ушундай көрдүңөр достор, жөнөкөй эле мындай черткен билбейбиз да, бирок мен аябай чертким келет да, ошону мен жакын арада үйрөнөм. Сөзсүз түрдө. Тарман байке, мен сизге ишенем. Сиз мыкты комузчу болосуз, а мен чемпион болом. Мыкты комузчу жана чемпион, карагылачы. Анда эмесе достор, бизде болсо конокто бүгүн өнөрчү, аябай таланттуу бала. Комузда колду укмуштуудай ойноткон Нурадил, фамилиясы Жээнбеков, Нурадил Жээнбековду кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандай келип алдың, Нурадил? Жакшы. Жакшы келип алдыңбы? Аман эсенби? Ооба. Кайсы жерден келдиң? Кана, айтып берчи бизге. Ала Атодон келдим. Көк Жардагы Ала Атодон. Көк Жардагы Ала Атодон, Өзүң кайсы мектепте окуйсуң? Канча жаштасың? 10 жаштамын. Каратал Табалдинов атындагы Кара жаш жалпы билим берүү орто мектебинде окуйм. Кайсы сабак жагат? Мага математика. Математика, Сага кайсы сабак жагат? Мага дене тарбия. Дене тарбия. Сага да дене тарбия жагат болуш керек, Жагат. Эшикке чыгып чуркап, Баардыгына дене тарбия жагат негизи эле. Андан тышкары, мисалы өзүңдүн досторуң тууралуу сүйлөшкөн кызың барбы? Жок. Азырынча жок, Баягы күнү Аляскар бир кызды колдон алдырып ийдиң, Аляскарга да тийише кетелди достор. Сеники досторуң, мисалы досторуң тууралуу айтып бер азыр. Элибизге. Мен досторум көп. Школда досторум бар, өзүмдүн жакын досторум бар. Досторум көп. Эң жакын досуңдун аты? Арсен, Адилхан, Баяман. Баардык досторуңа жана ата-энеңе салам айтып койсоң болот кана. Экранды карап тур. Биринчи камера. Досторума салам айтам, классташтарыма салам айтам. Анан бүгүн карындашымдын туулган күнү болчу. Куттуктап кой. Ошуга да куттуктап коеюн. Арина, туулган күнүң менен көп жаша, ооруба. Жакшы окуу. Ай, Азаматсың. Кол чабуулар. Арина, туулган күнүң менен, туулган күнүң менен деп бизде дырап коелу. Туулган күнүң менен, Арина, туулган күнүң менен. Кол чабуулар болсун. Комуз тууралуу айтып берчи, кана комузду канча жашыңан баштап үйрөнүп баштадың? Комузду 4 жашымдан баштап үйрөнүп баштагам. Кызык баштагам. Анан? Бул комуз өрүктөн жасалган. Буну мага Нурадин ата чабып берген. Эң башында кайсы мындай бир нерседен эргүү алдың да, угуп туруп? Ооба. Андан кийин баштадың, Кимден эргүү алдың эле? Тайнемден. Тайнең, Тайнең чертеби жакшы? Тайнем мурда чертчи. Башында күүлөрдү бир аз чертип берип койсо, деп сен да черткиң келип баштады да. Анан ушинтип сонун окуп. Канча күү билесиң? 10 күү билем. 10 күү, Алардын аталыштары? Эргиме, Көйрөңгү, Жаш кербес, Ибарат, Машботой, Келиндердин эркегүсү, Таң булбулу. Жети болду, 3 калды. Дагы жаштар маршы, Таң булбулу, анан Чоң кербес. 10 болду, карачы. Кол чабуулар болсун, бул өзгөчө талант достор. Кана анда эмесе биз башында Машботойду туура эмес чертип аттык, жөн эле колдор менен ошону бир аз туура кылып чертип бербейсиң, бир аз үзүндүү кыл. Массага достор, үйлөнүп
баштады. Комуз. Унисон не комуз, не? Баштан чет берейинчи? Кайсы сен жактырган жагың кайсы? Менин Бир куплет кыскача эле. башы. Ай, баракелде. Кел биз дагы кошулабыз. Ай, азаматсың. Комуз чертүү негизи эле кыйынбы? Айтып берчи. Негизи кыйын эле. Үйрөнүп атканда кыйын болот, анан жакшы уже комузду билип баштаганда оңоюраак болуп баштайт. Музыкалык жана угуу сезими аябай күчтүү болуш керек да, же ал анчалык эле кереги жокпу? Слух керек. Слух, жана кулагын аю тепшилеп кеткендер комуз черте албайт, Черте берет алар деле. Черте берет. Эмгек кылса, эмгектенсе. Мугалимиң тууралуу уккубуз келип атат. Менин мугалимим Эмиль Эсеналиев 6-школада үйрөтөт. Эмиль Эсеналиев? Ооба. Комуз черткенди үйрөтөбү? Ооба. Мынасы. Мен билбептирмин, достор. Силер деле билбейсиңерби же? Башка Эмиль Эсеналиевпи? Ооба. Өзү экөө окшош экен да. Мен ойлоп атпаймын, мугалим. Өзү кандай адам? Жакшы үйрөтөт, жакшы агай. Эргүү да аяктан да аласың болуш керек, көп, Ооба. Дагы өзгөчө мындай кызыктуу комузчуларды аттарын, кимдердин аттарын билесиң? Закирбек агайды көргөм, ушуну сүйлөшүп, мындай таанышпыз да, мындай. Насбек агайды көргөм, да көп эле комузчуларды көргөм, Самара Токтоконованы көргөм, алар. Сабак алып турасың да, анда-санда. Мындай, ооба. Дагы бир күү чертип бербейсиңби анда бизге? Жакшынакай өзүңдүн даярдап келген, бүгүн даярдап келдиң беле? Ооба. Кана ошол күүңө бир биз да тамшанып, суктанып. Таң булбулу деген күүн чертип берейин.
Баракелде. Сен чоң комузчулардан кем калбайсың го? Аябай сонун жүрөткөнсүң, колдоруң тимеле тык деп учат го. Мунун баарын канча айда үйрөнсө болот негизи? Мен да баттап. Канча жылда? Канча жылда? 1 жума, 2 жума. Мага? Канча кетти? 1 жыл кетти окшойт, Жок, 1 жума кетти. 1 жума? Ушуну эле үйрөнгөн 3 сабак. Кандай сынактарга бардың эле? Комуз. Комуз. Мен Кыргызстандык экенине сыймыктанам. Ошол жакта катышкам, обомдо катышкам. Таңшы комузда да катышкам. Азаматсың. Баарынан жеңгенсиң да? Ооба, мен Кыргызстандык экенине сыймыктанамдан 1-чи орун алгам. Обомдон баш байге алгам, таңшы комуздан 1-чи месте алгам. Ой, Азамат, ушинтип эле аябай таланттуу болуп жүрө бер. Жакшылыктар менен жүрө бер, анан өнөрүң өркүндөп, биздин кыргызыбыздын желегин желбиреткен жигиттерден бол, Биздин болсо кийинки түрмөгүбүз келип калыптыр да. Саякатчыларыңызбы? Биз менен достор Жээнбеков Нурадил болду. Колчолор бизге дайыма келип тур. Анда эмесе саякатчы саргысты антып элек. Түшүндүкпү? Ооба. Салам достор, биздин бүгүнкү саякатыбыз Николай Васильевич Гоголь атындагы көчөгө болмокчу. Кеттик анда. Бул кайсы көчө? Бул көчөнүн аты Гоголь. Гоголь көчөсү. Бул Гоголь көчөсү. Гоголь. Орус жазуучусу Николай Васильевич Гогольдун ысымы ыйгарылган, шаардын чыгыш тарабында жайгашкан Бишкек шаарынын Свердлов районундагы жалпы узундугу болжол менен 2,4 километрге жакын болгон көчө. Гоголь көчөсү Жибек жолу, Жумабек, Огонбаев, Чүй проспектиси, Москва, Бөкөнбаев көчөлөрү менен кесилишип, Түгөлбай ата көчөсүнөн аяктайт. Николай Васильевич Гоголь ким болгон? Писатель болгон. Ал орус тилинин поэт болгон. Ал поэт болгон. Писатель, я не знаю. Писатель знаю. Николай Васильевич Гоголь 1809 жылы Полтава губерниясындагы Миргород уездиндеги Чоң Срачинц деген жерде помещиктин үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезинен жөө-жомок, ыр поэмаларды мыкты өздөштүргөн. 1818 жылы Полтава уездик 5 окуу жайына тапшырган. Андан ары аны Нежин жогорку гимназиясына кабыл алышкан. 1821 жылы Яновский деген фамилиясын Гоголь Яновский деп өзгөрткөн. 1829 жылы Алов деген псевдоним менен Ганс Кюха Гантель деген поэмасын жазган. Жазган чыгармасы адабият чөйрөсүндө өтө катуу сынга учурап, кийинчерээк баарын өрттөп жиберген. Николай Васильевич Гоголь кыргыз театрынын өтө кастарлап койгон драматургдарынын бири. Гогольдун өлбөс өчпөс текшерүүчүсү ревизор кыргыз улуттук сахнасында көп жолу сахналаштырылган. Мен бул көчөгө болгон саякатымдан Кыргызстан Ислам университетин, Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгын, Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигине караштуу номер 65 экология экономикалык лицейин, Кыргыз Республикасындагы Польша Республикасынын ардактуу консулдугун көрдүм. Достор, ушуну менен Николай Васильевич Гоголь көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кошкула. Тарма байке, Эй, чемпиондор эч нерседен коркпойт, чемпиондорбу? Ооба. Негизи ооба, эч нерседен коркпош керек да негизи. Бирок мен деген эки нерседен корком да. Эмнеден коркосуң? Самолетко түшкөндөн, анан лифтке түшкөндөн аябай корком деп коюңуз. Апе, эмнеге? Аны деген коркуу деп айт, аны деген не деп коет билесиңби? Аны деген фобия деп коет. Фобияны жеңсе болот да негизи. Фобия деп орусча айтпай эле коюңузчу. Апе, сен деле самолет, лифт деп. Лифтти орусча эле айтып атпайсыңбы? Лифт деген лифт эле болот да. Лифт андай болбойт, анын кыргызча аталышы бар анын. Кандай айтыңызчы анда? Айтайынбы? Азыр эстейм. Асма араба. Мына эстедим. Асма араба? Өткөндө эле тиги Тилимпост түрмөгүнөн көрбөдүк беле? Асма араба. О, чын эле? Ушундай айтылат да туурабы? Дайыма мындан кийин лифт дебей Асма араба деп жүр, макулбу? Бирок деген мен деген ар күнгө Асма араба десем түшүнбөй калат го? Ой, түшүнөт. Балекеттей эле түшүнөт. Сен үйрөтүп коесуң түшүнбөсө артынан. Макул. Бүгүн Тилимпост түрмөгүнөн эмнени көрөбүз? Бүгүнбү?
Кайсы сөз болду экен? Аны азыр чогуу көрөбүз, баарыбыз, баарыбыз биргеликте достор менен, Суу алып келе калчы. Достор, силер болсо телепостер менен көргүлө. Кеттик. Бегимай, мага ушул сөз абдан кызык болуп жүрөт да. Эмне? Кыргыз деген сөздүн мааниси кандай чечмеленет? Кайдан келип чыккан? Бул тууралуу ар түрдүү ойлор бар. Биринчиси, 40 кыз, 40 уруудан турган эл дегенди билдирет. Дагы бирөө 40 кыз деген сөздөн келип чыккан. А сен кыргыз болгонуңа сыймыктанасыңбы? Албетте сыймыктанам. Биздин тоолор, биздин жаратылышыбыз, бирдиктүү элибиз, анан дагы эң негизгиси биздин уруятыбыз бар. Токтосоң, уруятыбыз ал. Эмне болот ошондо? Уруят деген бул архаизм сөз. Эркиндик деген сөздүн синоними. Туура айтасың. Биздин эң баалуу нерсебиз бул эркиндик. Анан уруятыбыз. Достор, уруят деген сөздүн маанисин билет бекен? Кел сурап көрөлү. Эмне деген сөз биринчи жолу угуп атам мен. Бул маанини биринчи жолу угуп жатам, бирок бул уят деген сөз болуш керек. Эгер жаман бир иш кылса, адамдарды урат, ошентип билем. Уят дегенде, уят деген бул элестетем. Уятка окшоштуруп атам го. Уруят. Эсиме деле эч нерсе келген жок. Атты урдаганымда окшойт. Атты урдап кеткенде. Уят деген сөзгө окшоп аткан. Мен андай сөздү билбейт экенмин. Биринчи жолу угуп аттым. Жаман же урат же болбосо бир нерсе уят сыяктуу окшошот экен, бирок билбейт экенмин. Уруят бул эркиндик дегенди билдирет. Бегимай, мен бул сөздү мурда уккан эмес экем. Ошондо биз эркиндиктин ордуна бул сөздү колдонсок болот да? Ооба, болот. Болгону бул архаизм сөз. Эме эстеп жүргүлө, унутпагыла. Али Аскар, эмне болдуң? Тиги суу бусу менен жок болду го? Келтасыңбы? Бул эмне болгон бул идишиңе? Нече апта болгонсуң? Скотч бул деген лайфхак. Лайфхак? Бул идишиң жарабай калган турбайбы? Лайфхак деп коет дагы. Тиги байкой эле сундуруп алдым. Урушайынбы анан? Ушпой эле коюңузчу. Ушундай да болмок беле. Күлкүнү келтиресиң да. Билесиң, мен кичинекей кезимдечи бир жолу скотчту алып, достор, скотчту алып туруп, бир жактын баары чартап чыккан болчумун да, апам келип алып туруп, "Эй" деп туруп урушканда көзүм мынтып калгам да. Андан кийин скотчту менден катып турчу. Мен чаптай берет деп чагы катып койгондо, өзү да таппай калган бир жолу катып туруп. Элестет. Тарман байке, скотч негизи эмнеге керек? Скотчпу? Бул деген көп сүйлөгөн адамдардын оозун хоп чаптап койсоң сүйлөбөй калышат да. Сиздикинби? Сеникин да. Тамаша. Скотчпу? Бул деген сынык нерселерди чаптап койсоң болот. Андан тышкары белектерди кооздосоң болот скотч менен. Белектерди кантип кооздосо болот экен? Лайфхак түрмөгүнөн көрбөйлүбү? Ошондон көрөлү, достор. Ай, же 4 чарчай банаттар. 4 чарчай банаттар эмес, лайфхак түрмөгүнөн көрсөтөт да. Кеттик, достор. Кана, анда эмесе белектерди кантип кооздосо болот? Лайфхак түрмөгүнөн чогуу көрөбүз. Кеттик. Бул кантип кыздып алам? Же баштыкка эле салып алсамбы? Жок, баштыкка салсам жаман көрүнүп калат да. Достордон сурайынчы. Салам, достор. Бул мен Наима. Бүгүн мен силерден бир нерсе сурайын деп келдим. Мен апама сон белек берейин дегем. Карагылачы, сон бекен? Силер белектерди кантип кооз кылып алганды билесиңерби? Силер да билбейт окшойсуңар, Келгиле анда, чогуу кооздоп көрөлү. Биринчи биз барактарды ченеп кесип алабыз. Эми менин артымдан кайталап бүктөгүлү. Эми дагы коз болуш үчүн бантиктер менен чаптап коебуз.
Наки достор, белегиңиз даяр. Апам ичинде эмне бар экенин билбей калат окшойт, Төгүлө эми экинчи белегибизди коздоп алабыз. Эгерде китеп белекке берем десеңер, мен жасагандай кылып коздоп алсаңар болот. Наки достор, коз болуп калдыбы? Келгиле достор, эми 3-чү лайфхакка өтөлү. Эгерде силер майда белектерди берем десеңер, анда ушул лайфхакты колдонгула. Ал үчүн бизге диск керек. Ооба, туура эле уктуңар. Диск жана картон керек. Картондун артына диск менен чийип алабыз. Наки достор даяр, эми бириктиребиз. Наки достор байлап алдым. Достор, карагылачы, кичинекей болсо дагы абдан коз болуп калды. Достор, мен бүгүн силерге белекти коздоонун 3 жолун көрсөткөнгө аракет кылдым. Силерге кайсынысы жакты? Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча кош кула. Анда эмесе биздин студиябызга конокко көп хит ырларынын аткаруучусу, белгилүү эстрада ырчысы Талант 60К уулу Раймир жана кызы Рамиля менен конокко келишиптир. Кол чабуулар менен тосололу. Ай азамат, кол чабуу. Кандай келип алдыңыздар? Чоң рахмат, жакшы чакырганыңыздарга рахмат. Жалпы жамаатыңыздарга биз негизи баластанды үйдө жакшы көрөбүз. Эртең менен турганда эле баластанды коебуз. Кечке чейин баластан каникул учурунда болчу. Азыр эми мектепке, садикке барып калышты. Ошондуктан баластан такайын көрүп турабыз. Чоңоюп калыштыр, э? Чоңоюп калышты. Анда эмесе эл менен амандашып алсаңыз болот, биринчи камерага карап. Жалпы биздин баластан телебөрүбүздүн көрүүчүлөрү, биздин бөбөктөргө, ата-энелерге баарыңыздарга салам, баарыбызга салам деп кол Кана кол булгалап койгула. Да, салам деп. Ай азаматсыңар. Мен уялчак кызым көбүнчө. Сонун кызыңыз. Аябай. Кызыңыз уялчакпы же балаңыз уялчакпы үйдөн ким көбүрөөк тентек? Тентегирээк, кызым эрке, кичинекей тентегирээк, балам тартынчаак, боорукер мендей. Үйдөн сапасын тартты. Үйдөн баластан каналын көрөсүңөрбү? Башында эле айтпадыбы? Көрөсүң да баластан. Сен да көрөсүңбү баластанды? Ооба, көрүшөт экен, Раймир, кайсы мектепте окуйсуң? Номер 6 мектепте окуйм. 6 мектепте. Досторуңду таптыңбы? Бар бекен? Жакшы балдар. Толтура экен. Кайсы сабак жакты? Математика жакты. Математика, дене тарбиячы. Физкультура. Физкультура. Жагабы? Спорт жагат, Спорт жактында көбүнчө кызыгат. Көбүнчө кайсы спортко кызыгасың? Кайсы спортту жакшы көрөсүң? Футболбу? Футбол. Футбол жагат, Күрөш. Күрөш, Сендей болгусу келет экен. Азыр күрөшкө барасыңбы же барбай турасыңбы азырынча? Барбайм. Азыр каяка барасың? Азыр Танцага барам. Танцыга? Азыр балам лезгинка танцыга барып атат. Андан мурун күрөшкө барып жүрдү, тайквондого барып жүрдү. Анан сабагынан жетишпей калбасын деп анан хотя бы танцыга барып туралы деп. Лезгинканы тутат экенсиң да анда, Бүгүн билеп бересиңби? Билеп бересиңби? Бир аз.
Биле бересиң, Француз да? Азыр билебейли анда. Давай, көрсөтүп көрчү. Да? Музыканын эмесинде ортого чыгып туруп үч жерден. Так, мына ушундай. Музыканы күтөлүбү же күтпөй эле коелу? Музыка деле мындай. Музыка чыгып эле өзүң эле. Ар жак тарап, раз, два, три, четыре. Опа. Ай, Азамат. Деп баракелде. Баракелде. Ай, Азамат. Байкем сонун билет экен, Рамиля, жактыбы? Сен канчадасың? 3-тө. 3-тө. Сен канча жаштасың? Айтып кой, кызым. 3-тө экен, да? Көзү менен жооп берип атат. Уялып калды го. Ой, Рамиля. Рамиля эмнени жакшы көрөт? Рамиля ырдап берет, Ырдап бересиңби? Давай, кайсы ырды ырдап бересиң? Давай. Кетти. Кайсы ырды? Ай, чыкты карачы деп баштасың, башка да, Уялып калат да, уялып калат. Кайсы ырды ырдап бересиң? Кел, ырдап бересиң, Стишок? Стишок? Давай. Не стесняйся. Уялбай айтып бересиңби? Рамиля эмне тамактарды жакшы көрөт? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү анда. Рамиля тамакты такыр ылгабайт. Үйдө кандай тамак болбосун ошонун баарын жейт, бирок Раймир ылгап жейт да, мындай тандап жейт. Рамиля көбүнчө эт жакшы көрөт, чучук жакшы көрөт, ушундай тамактардан. Раймир болсо кандай тамакты жакшы көрөсүң? Пицца. Рис деди. Рис. Күрүчтү жакшы көрөт, котлетти жакшы көрөт, көбүнчө ушундай. Пиццаларды жейт. Фрин жейт болуш керек, аябай. Өзгөчө фрин. Ооба, кичинекей балдар негизи эле фрин жакшы көрөт го. Үйдөн убактыңыз балдарга кандай убактыңызды бөлөсүз? Көп элеби же? Колдон келишинче көбүрөөк убакыт бөлөбүз. Чогуу окуйбуз, сабактан алып барам, садикке алып барам, садиктен алып келем учурларда убактым болуп калса. Бирок көбүнчө колдон келишинче аракет кылам ушундай көбүрөөк көңүл бурганга. Кичинекей кезиңизде өзүңүз кандай элеңиз? Балдарыңыз мынакей бирөө тартынчаак экен, бирөөсү. Сиз да тартынчаак болчусуз деп айттыңыз, э? Мен тартынчаак деле эмес, мындай. Боорукер көбүнчө, боорукер болгондон эч кимге зыяным жок. Томпойуп алып мамамдын айтышы боюнча, томпойуп алып эч кимге зыяным жок. Чоң балдар бул жакка чуркап өтүп келсе, артынан кичинекей болуп артынан кубалап алардын. Аларга жетпей анан бул жакка өтүп келсе, бул жакка чуркап ушинтип эле артынан ээрчилип жүргөн. Сабактычы кандай окуучу элеңиз? Сабакты жакшы, Кудай жакшы. Сиз кичинекей кезиңизде эме кайсы жакшы көргөн оюнчуңуз эле? Эң негизгиси ушу эң жакшы көргөн оюнчугум мен үчүн азыр унутулгус Дүрбү жакшы көрчүмүн. Дүрбү? Дүрбү, себеби таятамдан калган дүрбүсү бар эле, мама эстеликке алган экен. Ошол дүрбүнү ойноп жүрүп, анан дүрбүнү эмне болуп бала кезде жоготуп алып, аны ыйлап ушу дүрбү алып бериңиз деп дүрбүгө көбүрөөк кызыкчумун. Дүрбүдөн эмнени көрчү элеңиз? Кызыктуу. Дүрбүдөн мен 5-этажда жашачумун, 5-этажда баарын карап жүрчүмүн. Жап-жакындан. Жап-жакындан. Сонун. Ал эми Раймирич кайсы? Сенин оюнчугуң кайсы? Жаккан оюнчугуң барбы? Жок. Жаккан оюнчук? Машина сыяктуу, трансформер. Трансформер жак. Трансформер жагабы? Леголор жагат болуш керек, э? Майнкрафт ойнойсуң, э? Таап алдыңбы? Мынакей. Сенчи, Рамиля? Кайсы оюнчук жагат? Какую игрушку любишь? Колунда турбай, мына попыт. Скажи мне, пожалуйста, какую игрушку любишь ты? Скажи всем. Какую? Сумочку еще? Какую? Куклу. Куклу любишь, да? Еще? Кызым Барби жакшы көрөт. Барби. Барби жакшы көрөт, э? Мына байкеси билет турбайбы? Ата, Раймир, атаң сабактарыңа жардам береби кээде? Ооба. Кантип жардам берет? Бул мындай болду, тигиндей болду деппи? Эмне деп урушат тентек кылсаң? Же урушпайбы? Урушпайт. Так урушпайбы? Ай, Раймир деп айтабы кээде? Иногда айтат. Кээде, э? Рамиля, сеничи атаң урушабы кээде? Урушпайбы? Кичинекейбиз да биздин эркетебиз урушканга эмне? Раймир кантип эркелетет атаң? Балашка дейби? Малышка дейт, балам дейт. Балам дейт, дагы? Валла. Томпогум деп айтпайбы? Айтат. Айтабы? Рамиля, сеничи кантип эркелетет атаң?
Жаным деби? Уялып калганда Малышка дейт. Малышка. Малышка дейт экен, э? Кызым дейт. Кызым дейт. Мына Раймир баарын билет туруп, Раймирден эле сураш керек экен, Раймир. Сен аябай таптаңкы экенсиң. Кыздар аябай тиешеби сага? Жок. Тиешпейби? Сен кыздарга тиешесиң? Жок. Сүйүшкөн кызың барбы? Бар. Барбы? Рамилям. Сүйлөшкөн кыздар бул эме да. Девушка есть у тебя, спрашивает? Нет. Нет, да? Рамиля деп. Сестренкаң бар. Анан баягы көбүнчө орус класста окуйт да. Орус класста окуса, анан кыргыз тилинде мына быйыл 1-2 жылдан бери эле ушул окуй баштады, үйрөнө баштады. Кичинекейинен бери эле орус тилде болуп, биз Россияда көп жүрүп калып ошого орусча сүйлөшүп. Азыр эми кыргызча сүйлөп калганда Кудайга шүгүр деп сүйүнүп калдым. Ооба. Раймир, атаңдын кайсы ырын жакшы көрөсүң? Бар жоңун жакшы көрөм. Ошондо эң жакшы көргөн ыры кайсы? Дос болгонду жакшы көрөм. Дос деген, да? Дос деген, да? Дос деген сендей дос болот деген ырымды жакшы көрөт. Себеби ал ошол ырымдын клибинде дагы башында катышкан кичинекей томпойгон кичинекей. Раймир өзү катышкан турбайбы? Раймир өзү катышкан. Каарман болуп. Азамат. Кичине үзүндү ырдап бере аласың бизге? Biraz. Стихотворение скажи тогда. Да? Давай. Чорумду жанатам, жасап берди камыштан, тала дайра тыңдашат, мука менен алыстан. Ай, Азамат. Кол чабы. А теперь твоя очередь. Давай. Какое ты стихотворение? Скажешь? Мына күз келди. Кетти, давай. Не стесняйся, смотри и расскажи. Давай. Кашыгын алып алды го, Жемекен алып ойчу. Эркем, азыр эле даярданып келаткан болчусуң, ты расскажешь, ты не будешь стесняться десем. Жок, уялбайм, айтып берем деп атты эле. Азыр көпчүлүктөн уялып эме болот окшойт. Студияга биринчи жолу. Чыгып турула барыңар. Студияда биринчи жолу отат. Доченька, ты скажешь, да? Нет, не надо, это нельзя. Азыр бир аз. Ты скажешь, да? Алиаскар менен Раймирди ойното салалы, андан кийин балким айтып бергиси келет. Макул. Канат эмесе, достор, бизде ушундай сонун оюн бар. Биз азыр чаканы алабыз дагы. Бизде 3 чака бар, бирөөсүндө ушундай быйтыкчалар, смайлики, мындай коебуз дагы. Отурган жериңерде эле бирөөсүн бул жерге коебуз. Бул чака Алиаскардыкы, бул чака болсо достор, Раймирдики. Азыр силерге канча убакыт берейин? Мына менде 1 минут. 1 минут убакыт берем. Азыр менин саатымда ушундай эме сонун эме бар. Саатымда кайсы жерде жүрөт? Функция. Таптым. Ана эмесе даяр болсоңор, кеттик. 1, 2, 3. Хоп. Давай. Раймир 1. Алиаскар 1, Алиаскар 2, Раймир 2. Раймир Биз кол чапырабыз. Раймир. Раймир. Алиаскар 4, Раймир 4. Раймир 5, Алиаскар 5, Раймир 6, Алиаскар 6, Раймир 7, Алиаскар 0. Алиаскар 7, Раймир 8. Ай, кыйынсыңар го. Алиаскар 8, Раймир 9. Алиаскар 8. Мына сага. Раймир кыйын экен. Бүттү. Топтор түгөндү мынакей достор, карагылачы. Ай, кана. Өзүңөргө берип коеюн. Силер санайсыңар кана. Так, санайбыз. Алиаскар биринчи санап койгула кана. 9 болуптур, Алиаскар мынакей 9 топту салыптыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. О, мынакей Раймир. Меники деги бияга тийип туруп, бунукуна кетти. Бирөөсү кетип калды, ушундай болуп турат кээде. Раймир чемпион. Келип калды. Азаматсың. Алиаскарда берилди, көрдүң? Проигрывать тоже надо уметь. Утулганды да билиш керек. Раймир, чоңойгондо ким болгуң келет? Прокурор. О, колуң да түз экен, сөзүң да түз болот окшойт, Кайлер токтогондо. Документи дегенде. Прокурормун деп кете бересиң да. Андайды кылбайт окшойт. Андай болбойт да, Алиаскар. Болбойт да андай. Эмнеге прокурор болгуң келет? Ошо Тентекти кишилерди кармайм. Тентек кишилерди кармайт. Тентек кишилер, жаман кишилерди кармайт,
Мына калыстык жасайт турбу? Сен да балбан болуп, сен да калыс күрөшөсүң, э? Балбан болом дейт. Рамилячы ким болгусу келет? Рамиля кем ты станешь, когда вырастешь? Музыкант. Музыкант. Вот, Мына наконец-то. сүйлөп калыптыр, музыкант болосуң, э? А кайсы ырларды ырдайсыңбы? Ырдайсың, споешь? Да, какую песню? Мына келди. Да, а ну-ка еще раз. И давай, ручку убираем и расскажи нам эти стихи. Мына күз келди, давай. Да, скажешь? Ай, ырдап бер, давай. Мына күз келди, анан? Рамилянды стихин билем. Сен билесиңби? Да, айтып берчи. Сен айтып бер. Мына күз келди, шамал жамгырап келди, тып, шамал жамгырап келди. Вот это хотела ты сказать, а ушуну ырдап бермексиңби? Ошону айтам деп, ол чагылар болсун. Раймир, сени мектептегилер ырчынын баласы деп билишеби? Ооба. Айта беришеби? Ай, тиги талант 60-канын баласы деп. Сүрөткө түшүп коелу дешеби? Жок. Айтышпайбы? Сүрөткө түшпөйбү эч ким? Азырынча, э? Жок. Сүрөт түшөт мага атам менен. Ата, чок, э? Мектеп барып калсам, таанып калгандар келип түшүшөт, даже мугалимдер келип. Көп мектептин ичине киргизбейм, анан сырттан киргизип коюп кетип калам. Анан жанагындай чогулуштар болгондо мен барам да. Убактым болсо барам, ошондо көбү таанып калып сүрөткө түшөт. Окуучулар таанып калса сүрөткө түшүп калат. Ошол сыймыктанып калат. О, Раймир, Азамат. Сен да чоң ойгондо ырчы болгуң келеби? Сен прокурор, анан ырчы болосуң, э? Жок, прокурор. Жөн эле прокурор болосуң, э? Ырчы болбойсуң, э? Ай, Азамат. Сиз үйдө тарбия берүүдө кыйынчылыктар жаралабы? Жок, көп эле кыйынчылыктар жаралбайт. Принциптериңиз барбы бир кандай? Принциптерим ушул биз бала кездеги ойноп жүргөн оюнчуктарды ойносо дейм. Биз көрүп жүргөн мультфильмдерди көрсө дейм. Кандай көп деле эме болгон болду. Ошо мен кандай тарбия алсам, колуман келишинче балдарыма ошондой тарбия алам. Тарбияны берем. Мындай чектөөлөрүңүз барбы кандайдыр бир? Муну кылса болбойт, интернетке мисалы көп отурса болбойт деген сыяктуу оюндарды. Ооба, ал сөзсүз түрдө ошол телефондорду кармап кечке телефон менен отуруп калышты. Азыр бир күндө ушу 1 саат убакыт берем, 1 саат убакыттын ичинде телефон көрөт, интернеттин чукулайт болду. Анан кийин сабак менен алек болуш керек, анан көчөгө чыгып балдар менен ойносун дейм, мындай телефон көп кызыкпасын депчи. Табиятка жакын болуп. Ооба, Эң туура. Биздин ошо теле көрүүчүлөргө, ата-энелерге эмне деп айткыңыз келет? Жалпы эл журтуна. Ушундай биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз биздин бактыбызда аман эсен болушун, акыл эстүү болуп чоңоюшун. Эң негизгиси ата-эненин эмеси, максаты элине, жерине кызмат кылган уул кыздардан болсун дейт да. Ансарда ушул жалпы ата-энелерге күч кубат, балдарыбыз аман эсен болсун, эң негизгиси заманыбыз тынч болсун дейбиз. Айтылган тилектер орундалсын. Анда эмесе биздин да көрсөтүүбүз да соңуна чыгып калды. Бизде бүгүн конокто талант, белгилүү ырчы талант 60К жана ошондой эле уулу Раймир, кызы Рамиля болду. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз менен ким болду? Тармал менен Алиаскар болду. Бизге да болчалар болсун. Көрүшкөнчө достор.